Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдманова таныштырам. Разаковдагы базарларда өрт коопсуздугу боюнча машыгуу өттү. Бүгүн 21 августта Лейлектин Разаков шаарындагы жеке менчик базарларда өрт коопсуздугун камсыздоо үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, иш-чаранын жүрүшүндө айрым ишкерлер коюлган талаптарга баш ийбей тоскоолдук жаратканы үчүн пландан сырткары өрттүк тактикалык машыгууда өттү. Бул аракет өрт коопсуздугун алдын алууга, электр жабдыктарын жана электр чыбалгыларынын талапка ылайык пайдаланууга, архитектуралык нормаларды сактоого багытталган. Үчкургондо милиция зомбулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин өткөрүп жатат. Бул тууралуу облустук милициянын басма-сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык милиция түшүндүрүү иштерин Үчкургон айыл аймагынын Кара-Жыгачык майдан айылдарында жүргүзүүдө. Анда зомбулуктун үрөө учураган окуяларынын негизинде мыйзамда көрсөтүлгөн жоопкерчиликтер боюнча айтылды. Эгер зомбулук катталган учурда милиция кызматкерлерине ылдам маалымат берүүсү эскертилип, алдын алуу иштери өткөрүлдү. Ошондой эле мигранттардын балдарына карата көзөмөлдү күчөтүү, жашы жете элек өспүрүмдөр айыл ишинде өз алдынча автоунаа башкаруусу. Эртең 2-ге туруунун зыяндуулугу боюнча маалыматтар берилди деп жазылат милициянын маалыматында. Кыргызстандын Паралимпиадасы боюнча курама командасы Парижге узатылды. Бүгүн 21 августта Кыргызстандын Паралимпиада курама командасы Парижде өтүүчү 17-чи жайкы Олимпиада оюндарына узатылды. Курама 4 спортчудан турат. Алардын жеңил атлет Гүлназ Жүзбаева, триатлон боюнча Айтунук Жомарт кызы, дзюдо боюнча Мамат Ибраим Суранов, пауэрлифтинг боюнча Миргүл Боталиевалар. Париждеги Олимпиадалык оюндар 28 августтан 8 сентябрга чейин өтөт. Милдешке 182 өлкөдөн 4400 спортчу катышат. Анда спорттун 22 түрү боюнча беттештер орун алмакчы. 11 күндүн ичинде жалпысынан 549 медалдын топтому ойнотулат. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз туз болсун.